Туура тамактанууга 10 кадам. Тамактануу пирамидасында көрсөтүлгөндөй күн сайын түрдүүлөп тамактаныңыз. Нан, дан акшактарын, күрүч, макарон азыктарын, картошканы күнүгө жеңиз. Ак нан, макарон азыктары жана күрүчкө салыштырмалуу кара нан жана ботколордо азыктандыруучу заттары көп. Ар түрдүү жер-жемиштерди жегенге аракет кылыңыз. Чоңдор үчүн 400 граммдан кем эмес. Ашыкча салмактан арылууга аракет кылыңыз. Муну күн сайын дене көнүгүүлөрүн жасоо менен ишке ашырууга болот. Өсүмдүк майларын, каймакты, сары майды, маргарин, малдын майын кошкондо майларды колдонууну көзөмөлгө алыңыз. Тамак даярдоодо майды аз өлчөмдө колдонуңуз. Майлуу этти жана эт азыктарын майсыз этке алмаштырууга аракет кылыңыз. Колдон келишинче майлуу этти төбурчак, буурчак өсүмдүктөрү, жасмык, балык жана уй, куш эттери менен алмаштырыңыз. Тамак жасоонун алдында эттин майын кесип салыңыз. Жогоруда айтылган азыктар белокту көп санда камтыйт жана организмди куруучу зат катары эсептелет. Майы жана тузу азыраак болгон сүт жана сүт азыктарын колдонуңуз. Курамында шекер камтыбаган азыктарды айран, сүзмө, кефир, йогурт жана сыр колдонгонго аракет кылыңыз. Кантты, шекерди аз санда колдонуңуз. Ошондой эле таттуу суусундуктарды, момпосуй, шоколад, торт, печеньяларды азайтыңыз. Bir күндө 50 граммдан азыраак кант колдонуңуз. Чайга салган шекерди кошо эсептегенде. Тузу кем тамакты тандаңыз. Нанга кошулган тузду кургатылган, ышталган, консерваланган азыктардагы тузду кошуп эсептегенде, жалпы колдонулган туздун өлчөмү bir күндө 1 чай кашыктан 6 граммдан көп болбошу керек. Тез даярдалуучу кесмелерден, кукси, лапша, туздуу жана жеңил тамактардан, тез татым тамактардан алыс болуңуз. 6 айга чейинки наристелерди жалаң гана эмчек сүтү менен багуу зарыл. 6 айдан кийин ар түрдүү кошумча тамактарды кошууга болот. Булар жер-жемиштер, жумуртканын сарысы, майда тууралган эт, 2 жашка чейин эмчек эмизүүнү улантуу сиздин наристеңиздин ден соолугуна өбөлгө болот. Туура тамактануунун организмге пайдасы кандай? Жакшы өсүп, жетилип, жигердүү иштеп, ден соолук чың болуш үчүн жакшы жана туура тамактануу керек. Себеби жакшы тамактануу организмди керектүү заттар менен чыңдап көптөгөн оорулардан сактайт. Бул тууралуу адистердин сунуштарына таянып барометр билдирет. Адам баласы эптеп эле карын тойгузуш үчүн тамактаныш эмес, энергияга толгон, иммунитетти күчтүү, сергек жашоо үчүн тамактануусу керек. Андыктан тамагыңыздар таттуу болсун. Начар тамактануудан адам шайы кетип чарчайт, табити жоголот, кан аздык, анемия оорусу пайда болот. Адам оозунун эки тарабына жаралар чыгып кургашы мүмкүн. Ой жүгүртүү начарлап баш ооруйт, чачтар суюлуп, өңү өчөт жана түшө баштайт. Төмөндөгү көйгөйлөрдөн башка да себептер бар, бирок кээде начар тамактануудан оорунун күчөп кетишине алып келген учурлар да болот. Ич өтүү, зат алмашуунун начарлашы, жугуштуу оорулардын көбөйүшү, кулак зыңылдоо, тиштин бүйлөөсүнүн каноосу же кызарып оорусу, ашказандын жакшы иштебөөсү, теринин кургап кесилиши, жүрөктүн катуу согушу, тынчы кетип жини бат келүү же акылдан адашуу ооруларына чалдыгуу, кара сарык болуу. Ар түрдүү аш болумдуу тамак аш адамды оорудан гана сактабастан дененин ооруларга каршы күрөшүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Ошондуктан ооруган адам аш болумдуу тамакты ар дайым каалап, каалабаса да жеп турууга тийиш. Аш болумдуу тамак бейтаптын тезирээк айыгып кетишине шарт түзөт. Жаш балдардын жакшы тамактанбай жүргөндүгүн анын кол булчуңунун жуондугу көргөзөт. Эгерде 1 жаштан өткөн баланын кол булчуңунун жуондугу 13,5 сантиметрге жетпесе, анда бала начар тамактангандыктын организминин начарлап жаткандыгын билдирет. Негизги жана кошумча азыктар. Дүйнө жүзүндөгү элдердин басымдуу бөлүгү бир өңчөй, арзан азыктарды жешет. Жашаган аймагына жараша күрүч, жүгөрү, тару, буудай, картошка болушу мүмкүн. Мындай негизги азыктар адатта денени күндөлүк азыктар менен гана камсыз кыла алат. Бирок ага карабай кошумча азыктар абдан керек. Аларды күндөгү негизги азыктарга кошуп керектөө керек. Негизги азыктарга өсүмдүк майы, шекер, бал сыяктуу дененин өсүшүнө пайдалуу жана жогорку сапаттагы азыктарды пайдалануу керек. Туура арыктагыла, салмак таштайм дегендерге 6 кеңеш. Спутник Кыргызстан агенттиги диетолог Марина Дүйшөнкулованын адам кийин дароо семирип кетпей, салмакты туура таштоо үчүн эмне кылышы керектигин сурап көргөн. Диетолог Марина Дүйшөнкулова адис төмөндө кереги тие турган кеп-кеңештерди берген. Тез арада салмак таштоого ашыкпагыла. Көп аялдар убакытты биринчи орунга коюп, бат эле арыктоону каалашат. Айрымдары 1 айдын ичинде 10 килограммга чейин салмак таштайбыз дешет.
ошентсе болот, бирок бул организмди стресске тушуктурат. Адам бир ай же бир жуманын ичинде семирип кетпейт, акырындап салмак кошуп, акырындап толот. Эгер бир айдын ичинде 10 килограммга семирип кетсе, анда ал патология болушу ыктымал. Адам канча убакытта салмак коссо, арыктаганга деле ошончо убакыт кетет. Тамактанууга жакшылап көңүл буруу. Арыктайм деген адам биринчи кезекте тамактануусуна көңүл бурушу керек. Тамак рационунда витамин, белок, углеводдун баары болушу шарт. Мындан сырткары суунун өлчөмүн жөнгө салганы дурус. Себеби организмдин басымдуу бөлүгү суудан турат. Суунун көлөмүн эсептеген оңой эле. Мисалы, ар бир килограмм салмакка 30 мл суу туура келет. Эгерде адамдын салмагы 50 килограмм болсо, аны 30га көбөйтүп, салмагына жараша суу ичет. Эртең менен турганда бир стакан жылуу суу ичесиздер. Аны дароо эле жутуп салбай, улам ууртап бөлүп ичкен оң. Аз-аздан, бирок бат-баттан тамактануу. Негизи ар бир адам күнүнө 5 маал тамактанганы оң. Анын ичинде 3 маал эртең менен, түштө, кечинде толук тамактануу болсо, ортосунда айран, алма, жаңгак сыяктуу азыктар менен шамшум этүү зарыл. Аз жесе эле арыктап кетпейт. Айрымдар арыктайм деп эртең менен бир тамак, кечинде бир тамак чектелет. Болгондо да алма жеп, айран ичип коюп жүрө берет. Кээ бирлери суу эле ичет. Организмди эч убакта минтип кыйнабаш керек. Мындай диетага отурган учурда адам кийин 2 эсе салмак кошушу толук мүмкүн. Себеби организмдин дагы эс тутуму болот. Ал канчалык салмак кетирсе, кайра ошончо кошуп алат. Ошол себептен айрымдар катуу диета кармап туруп таштап салганда дароо семирип кетет. Сыйкырдуу таблеткадан алыс болгула. Мындай таблеткаларды көбүнчө жаш кыздар ичет. Аны колдонгондон кийин адам ачка тогун билбей эле тамак жебей жүрө берип, организмди таптакыр бузат, стресске алып келет. Ошол себептен аны ичээрден мурда ойлонуш керек. Адистерден сурап кеңеш алууну сунуштайм. Кыймыл, спорт. Адам канча энергия алса ошончо кетириши керек. Мисалы, 5 маал тамактангандан 2000 килокалория алды дейле. Эгер көп кыймылдабаган киши 1000 килокалория басып турганда кетсе, калган 1000 кошумча салмак болуп кошула берет. Ошол себептен топтогон килокалорийди энергия кыймыл менен кайра сыртка чыгаруу кажет. Кыймыл орточо жана жогорку болуп экиге бөлүнөт. Орточо кыймылга басып, үйдө майда барат нерселерди жасап жүргөнүбүз кирет. Ал эми жогорку спорт менен машыгуу, чуркоону коссо болот. Ар бир адам жумасына 3 ирет спорт менен машыгып же чуркаганы жакшы. Тердетет, баш айланат. Уйку бездеги залалдуу шишиктин белгилери. Уйку безде залалдуу шишик пайда болгон адам себепсиз салмак таштап, тамакка табити тартпай, канында канттын деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экени айтылды. Канцер Юг кайрымдуулук уюму уйку бездеги рактан кабар берген негизги белгилерди атаганын РИА Новости Экспресс басылмасына таянып кабарлады. Адистер бул дарт башында билинбей жүрө берип, шишик чоңоюп жайыла баштаганда гана белги берерин белгилеген. Уйку бездин клеткаларындагы шишик канда инсулиндин деңгээлине таасир этип, жыйынтыгында ал тердөө, кыжаалат болуу, баш айлануу белгилерин бериши ыктымал. Айрым учурда бул дартка чалдыккан адам эс үчүн жоготуп жыгылышы мүмкүн деген дарыгерлер. Мындан сырткары уйку бези рак болгон адам себепсиз салмак таштап, тамакка табити тартпай, канында канттын деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экени айтылды. Маалым болгондой, медиктер адамдардын уйку безинде шишик эмнеден келип чыгаарын так билишпейт. Бирок жаш курак 75 жаштан жогору жана панкреатит аталган оорунун өрчүп кетүү тобокелчилигин жогорулата турганы айтылды. Булак Спутник.